Бул кыш оор болду, бирок аба ырайынан улам гана эмес, эң оолу бийлик киргизген чектөөлөрдөн улам. Бир батирге же бир үйгө берилген 3 киловатт электр кубаты электр жылыткычтарын колдонууга жетишсиз болду. Бул ноябрда коомчулуктун нараазылыгын жаратты. Бул нараазылык Кыргызстанда майнинг мамлекеттик деңгээлде колдоого алынып жатканы менен дагы күчөдү. Энергетика министри Талайбек Ибраев актанууга шашылды. Мыйзам чегинде эки майнинг ферма бар. Ошо улуттук электр тарамактары менен келишим түзүп, мындай эми электр энергия алыш үчүн баары тең эле биринчи очередь келишим түзүш керек да. Келишим түзмөйүнчө биз алалы. Анан служба энергонадзор ага наряд берет, анан кошулат электр. Бизде эки майнинг ферма бар. Бүгүнкү күндө экөө тең өчүрүлгөн. Биз министр журналисттердин иликтөөлөрүндө табылган майнинг фермаларды гана атаганын байкадык. Биринчисин Кемин районундагы Быстровка айылынан азаттык тапкан. Ага чейин бийлик Кыргызстанда майнинг фермалар жоктой түр көрсөтүп келген. Электр жарыгы Кыргызстанга өп-чап жетип, кышында свет өчүп атканда 1 жылдан бери Кемин шаарынын жогору жагында майнинг ферма иштеп атат. Анын ишмердиги тууралуу мурда кийин расмий маалымат берилген эмес. Бирок Кеминдеги майнерлер энергетика министрлиги менен келишим түзүп, үзгүлтүксүз электр энергиясын ала турганы белгилүү болду. Экинчи майнинг ферманы Клоп басылмасы тапкан. Эл көзүнөн алыс түз эле Камбар-Ата 2 гидроэлектростанциясында майнинг ферма иштеп жатат. Мына журналисттер бул боюнча 23-жылы эле эмнелерди аныкташкан. 2023-жылы Кыргызстандын өкмөтү мамлекеттик Камбар-Ата 2 ГЭСинин электр станциясын кантип майнерлерге бергени тууралуу иликтөөбүз эсиңиздеби? Орусиялыктардын катышуусундагы эч кимге белгисиз МБТ Строй аттуу майнинг компания электрдин киловатын 1 сомго жетпеген баада алуу укугуна ээ болгон. Бул жөнөкөй кыргызстандыктар төлөп жаткан баадан 6 эсе төмөн. Кесиптештерибиздин ар бир иликтөөсүнөн кийин актануулар, басма сөз жыйындары болду. Бийлик мунун бизге канчалык пайдалуу экенин жана бул кыргызстандыктарга таптакыр таасир этпей турганын айтып келди. Ошондон кийин бизде суроо жаралды. Бизден дагы бир нерсени жашырып жатышкан жокпу? Биз реестрлерди карап чыктык. Көрсө Кыргызстанда 2 эмес 11 майнинг компания катталган экен. Азыркы тапта алардын 6-осу жарактуу лицензия менен иштеп жатат. Эки ферманы биз буга чейин эле билебиз. Алар министр айткан Соларкоин жана МБТ Строй. Бирок дагы 4 компания бар. Алардын сертификаттары азыр да күчүндө. Эмнегедир бизге алар жөнүндө жашырып айтпай келишет. ОСО технологическая компания Фенюен, ОСО XJY Mining Pty, Сателлит 2005, Business Drive. Балким алар ошол учурда иштеген эместир, бирок жок. Белгисиз 4 майнинг ферманын экөөсү ошол айларда майнинг салыгын үзгүлтүксүз төлөп турушкан. Муну бизге ачык бюджет порталы көрсөтүп турат. ОСО технологическая компания Фенюен майнинг салыгын 25-жылдын 10 ноябрында төлөгөн. XJY Mining Pty майнинг салыгын 25-жылдын 18 ноябрында төлөгөн. Эми энергетика министри ноябрда эмне дегенин дагы бир жолу эстейли. Мыйзам чегинде эки майнинг ферма бар. Майнинг фермалар ишин токтотту деген сөз чын болуп чыкты. Жок дегенде документ боюнча декабрдан тартып бул эки Кытай компаниясы майнинг салыгын төлөбөй калган. Эми эң кызыгы, ушул эки майнинг компаниянын бирин карап көрөлү. XJY Mining Pty компаниясы. Кытайлык XJY Mining фермасынын ээлеринин Алато Гидро компаниясы менен орток бизнес бар. Ал компания болсо өз кезигинде Арзыбек Буркановдун уулу Азатка атандык. Эми кыскача жыйынтык. Өлкөдө электр энергиясы чынында эле жетишпей жатат. Бийлик айткандай мунун негизги себеби калк эле эмес. Майнинг фермалары да чоң себеп. Алар бүтүндөй шаарлар, Атыгүл райондор керектеген көлөмдө электр энергиясын пайдаланышат. Бийлик элге чектөө киргизип жатып, ошол эле учурда эл алдында майнинг компаниялардын санын азайтып көрсөтүп жатат. Алар журналисттер ашкерлеген фермалар жөнүндө гана айтып жатышат.
Майнинг компаниялар саясатчылар менен да байланыштууну биз таптык. Документке таянсак, азыр 4 иштеп жаткан майнинг ферма бар. Экөөндө кытайлык катышуу бар. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым, кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.